Султанарлык оюндар, андыктан бизде бүгүн Натиф Алыми башкы машыктыруучу Абдурахман Арикан, дарбазада Дастан Алыбеков, коргоочулар оңдон солду көздөй кете турган болсок 9-жан Туйчубаев аркалай жарым коргон бөлүгүндө Бекиче Ышкырык жаңырды абышата топтогошты үчтүк. Шаршембековго сокку Алыбеков. Az жерде мынтип Рикардо Мухаммед Алайбеков, Эммануэль Ягырга. Ягыр Калухинди жазгырып өттү. Андан ары Зоринге пас, Зориндин соккусу өтө кооптуу. Рахат полик озаткан пасы Магомед Узденов, Алыгуловго сокку жолдоныш керек. Алыгулов сокку, гол! Эсеп 1-0 жана Максат Алыгулов. Бул беттеште жөн жерде мына старты курамда чыкпаганындагы анык толугу менен болот. Алыгуловго азыр топту кабыл алды жана бесе чыгарылган өтө керемет пас. Бул жерде Максат Алыгулов бул топту жумгана жыйынтыкташ керек болчу дагы кубаттуу сокку менен алыскы бурчка жолдоду. Эсеп 1-0 Абдышата алдыда. Канчадагы бул беттеште өзлөрүнүн мына көк Марат Ажиниязовдун жолдогон пасы Магомед Узденов Максат Алыгуловго. Алыгулов Атай Жумашевго пас. Атай Жумашев оң канат менен кирип баруу сокку жана жаңылышты. Чындыгында оң канаттан Сталбеков, Нурдулет Сталбеков мына бардык оюнчуларды жазгырууга жана Манас Кариповго узатылган пас. Асылбек Исхаков, Азамат бул ирет дагы ийгиликтүү жыйынтыктап кетиши мүмкүн. Алдыга чыгарылган узун пас. Орозбек Темурулу, Нурдулет Сталбековдун пасы жана Бактияр Дүйшөбековдун соккусу. Тан Нурдулет Сталбеков. Сталбековдун көтөргөн пасы экинчи кабаттан Рахат Жапаров топту колго алды жана Рахат Жапаровдун чыгарган пасы Атай Жумашев топко оң канаттан күрөшүүдө. Атай Жумашев топту сактап калды талада. Жумашевдун пасы Магомед Узденовдун соккусу жана ал дарбазага. Кийин Орозбек Темурулдун бутуна барып тийди. Орозбек Темурулу Магомед Узденовго. Узденов Атай Жумашев менен. Атай Жумашевдун алдыстан жолдогон соккусу жана ушул жерден Орозбек Темурулу кандай пас чыгарып берди көрөбүз. Мустафа Юсуповго каршы Мухаммед Алайбеков. Орозбек Темурулу алыстан сокку. Чындыгында өтө кооптуу. Oyun ulanat, Магомед Узденов топту сол канатка чыгарабы, дал ошондой Алыгулов ачык болчу дарбаза Максат Алыгулов үчүн. Атай Жумашев сокку, гол! Атай Жумашев ачык олтурат, бүйөрмандардын кубанычында чеки жок. Алыгуловдука керемет пас орун алды Узденовдон жана Максат Алыгуловна дарбазага алгач сокку жолдой алгандан кийин байка дагы Атай Жумашевга керемет пас узатты. Атай болсо Алыбековду жазгырып өтүп туруп дарбазага мынтип дарбаза жолдо менен 2-0 эсебинде алдыга сурулуп чыкты. Абчатан оюнчуларынын